Саламатсыңарбы менин сүйүктүү акылдууларым. Силер менен бүгүн мен Абилаз Эшматов атындагы орто мектебини тааныштырып кетемин. Биздин мектептен нечендеген мыкты инсандар чыккан. Ошол инсандардын катарын силер да толуктайсыңар деп ишенемин. Бул силер келчү номер 82 Абилаз Эшматов атындагы орто мектеби. Биздин мектеп Кара Суу районуна караштуу Мөнөк айылында жайгашкан. Биздин мектеп ушунчалык кооз, ушунчалык таза, ушунчалык келген сайын келгиң келе турган, окуган сайын окугуң келе турган эң сонун мектептердин бири. Биздин мектептен кыргыздын керегине жараган улуу инсандар, тарых издеринде кала турган мыкты адамдар калган. Ошол адамдардын катарында сөзсүз түрдө силер да болосуңар. Ал үчүн силер мектепте эң мыкты деген бааларга окуп, дайыма аракетте болушуңар керек. Эми силерди мен мектеп менен тааныштырсам. Бул биздин мектептин асты. Буйруса, ушул кырдаалдардан да өтүп кетсек, мектепке келип, силер ушул жерге келесиңер. Бул жерден мектептин кооздугуна суктануу менен гана тим болбостон окуйсуңар. Бул биздин эң кооз жерлерибиз. Силер буйруса ушул жерге келип, агаларыңардай, эжелериңердей болуп, ушул жерге келип тизилип туруп, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин ырдап мектепке киресиңер. Бул биздин мектебибиз. Биз мектепке кирерибиз менен мектептин миссиялары, мектептин тартиптери жөнүндө таанышасыңар. Бизде Кыргыз Республикасында айрым жерлерде аз гана болуп кездешкен музей бар. Мектепке кирериңер менен музейди көрөсүңөр. Андан соң оң тарапта жогорку класстар окуйт, сол тарапка силер буруласыңар. Бул башталгыч класстар тарап. Көрдүңөрбү, кандай кооз, кандай сонун мектебибиз бар. Бул башталгыч класстын кирген жердеги коридору. А бул жерде силер, балдарым, бул биздин класс. Бул биздин класстын ичиндеги бизге керектелүүчү каражаттар, көрсөтмө куралдар. Буйруса мектеп ачылып келгенде силер ушул көрсөтмө куралдар менен колдонуп, дагы да мыкты үйрөнөсүңөр. Сүрөттөрдү тартасыңар, жазасыңар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору менен таанышасыңар, алфавиттерди жаттайсыңар. Жана айтып өткөнүмдөй, бул биздин коридорубуз. Силердин классыңар жогорулаган сайын класстарга, башка класстарга көчүп окуйсуңар. Кырдаалга жараша азыр 1 класстар гана окуп жатат. Бул биздин 1 А класс. А бул биздин китептерди окуучу жайыбыз. Класска киргенде силер парта, стулдарга отурасыңар. Бул класстардын ичи. Класска киргенде сөзсүз түрдө биз тетрадьдарды колдонобуз. Бул тетрадьдар. Тетрадьдарга биз жазабыз. Албетте сулуу, тыкан, таза кармак. Бул биздин тетрадьыбызга жазуу берүүчү ручкалар. А булар болсо китептер. Китептер биздин эң жакын курбубуз, эң жакын досубуз болот. Бизге акыл насаатын айтат. Ал эми бул кара калем менен сызгыч. Ал эми бул альбом. Альбомго сүрөт тартабыз. Сүрөттөрдү кооздоо үчүн бизге түстүү карандаштар керек. Эгерде биз сүрөттөрүбүздү булгап ала турган болсок, бизге сөзсүз түрдө өчүргүч керек. Ушулардын баарысын камтып салып туруп, биз сумкага салабыз. Бул албетте ушулардын баарысын билгенден кийин силерге мен ишенемин, Мөнөк айылынан чыккан эң мыкты инсандардын катарын толуктайсыңар. Баарыңарга ийгилик.